Қалба айылындағы ескерген мектеп жаңаланып жатат. Долбоор мамлекеттин Арис агенттиги тарабынан ишке ашкан. Мектепти оңдоп түзүүгө 19 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражатка имараттын полу жана дубалынан башкасы толук жаңыртылды. Биздин мектеп мурун мынакей сүрөттө көрүп тургандай айнектерибиз бир кабат болчу. Класстарыбыз суугураак болчу. Шыпырдан суу тамчы. Азыр болсо Арис тарабынан жакшы ремонт бүттү. Окуучулар үчүн жана мугалимдер үчүн бардык шарттар түзүлдү. Бүт чатыр алмаштырылды, айнектердин баары алмаштырылды. Жаркыраган сонун мектепке кирген жатабыз. Бул биз үчүн, мугалимдер үчүн дагы стимул берип, жакшы шартта окуган жатабыз. Эски мектептин эшик терезелери жаңыртылды. Заманбап үлгүдөгү жылуулук системасы жана жарыктандыруу коюлду. Мектептин ичине кол жуучу жайы менен ажыаткана жасалды. Жаңыртылган мектептин мындан тышкары дагы жаңы шарттары көп. Элеттин билим берүү тармагын чыңдаган мамлекеттин бул көмөгүнө айыл өкмөт башчысы кубанат. Себеби мектеп 40 жылдан бери биринчи жолу капиталдык ремонттон өтүп жатат. 40 жылдан бери жаңыланбаган мектебибиз азыр күндө капиталдык ремонттон толугу менен өтүп, мында жаркыраган жашынакай мектепке ээ болуп атабыз. Мына азыркы эшиктерибиз мынакей заманбап, өзүнө эме келген жарыктандыруубуз биздин. Ушу менен эле бир катар эле деги болуп көрбөгөндөй, мынакей сан узилдерибиз дагы жакшы ишке берилип атат. Ар биринин өзүнүн кабинкалары менен, суусу менен өзгөчө кыш мезгилинде балдар үчүн, мугалимдер үчүн баягы сыртка ажатканага чыкпастан ушул ичинде гана да. Белгилей кетсек, мектептин капиталдык ремонтун 1 жыл ичинде бүткөрүү мерчемделген. Оңдоп түзөө жумуштары былтыр 6 июлда башталган. Ремонт иштери үстүбүздөгү жылдын май айынын 20-сында аяктап, мектеп окуучуларга эшигин ачты.